Боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар. Бүгүн сиздер менен биз талкуу кыла турган тарыхты тастыктап, тарыхтан таалим сабак ала турган күн бул үркүн темасына кайрылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жаштарга серепчи болуп келген конокторду тааныштырып өтсөм, 66 мектеп гимназиясынын мүдүрүнүн орун басары Махабат Айдарилова эжебиз. Да журналдын башкы редактору Сейитбек Идрисов. Үркүн тасмасынын режиссеру Мухтар Атаналиев агабыз. Дин таануучу, коомдук ишмер Улан Усупов агайыбыз. Кош келдиңер. Анда урматтуу агайлар, сөздү сиздерден баштасак, ушул мынакей жаштарды үркүнгө болгон кызыгуусу, берилүүсү, тарыхты тастыктап, ушул жаштарыбыз тарых билип калсын, динибизди, тилибизди билип калсын деген максатта келип отурасыздар. Кадамдарыңыздарга Кудай Таала сооптор жазсын. Анда сөз сиздерде. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу окуучулар, урматтуу ага эжелер, урматтуу бүгүнкү талкуунун жолугушуунун катышуучулары. Биринчиден мен сөзүмдү мындан кийин эч качан эзели кыргыз элинин башына мындай кыямат апаат болбосун деген тилек менен баштаймын. Өзгөчө бүгүн жума күнүндө турабыз. Жума күнүндө дагы бата дуа тилектер кабыл болчу сааттар, убакыттар бар. Бул нерсе кыргыз элинин башында дайыма жандуу сакталыш керек да. Өзгөчө биз ошол кыргыз элинин башына келген ушундай кызыл кыргын, кайран элинин башына кандай гана азап тозого өтпөдү. Бирок үркүн өзгөчө бир окуя, өтө көп сандагы ал кезде статистикалык маалыматка карай турган болсок, 16-жылкы үркүнгө чейин кыргыз элинин саны 1 миллионго жетпеген эл болгон. Ошонун үчүнөн 200 миңдин тегерегинде эл ошол келип баягы жазалоочу аскерлердин огунан жолдо баратып дайрадак каны канча, ашууда тоңгону канча, карышкырга жем болгону канча, ооруп, чалыгып жете турган жерине жете албай, ошол тоодо белде ашууда калганы канча. Кытайга барганда ал жерде дагы ошол талканга жана башкага берилип кеткени канча, жана ал жакта дагы кырылганы канча. Ошентип отуруп, ошол 200 миңдин тегерегинде элибизди жоготконубузда. Ошол нерсени элибиздин акыл эсинде мындай жандуу сакталыш үчүн биринчиден бул окуяга мындай кайдыгер мамиле жасабаш керек. Экинчиден биз маалыматтарды бүкүлү билип коюшубуз жетиштүү эмес эч качан. Үркүн бир кайгылуу окуя болду деп эле жатталма сүйлөмдөр менен билбешибиз керек. Биз деталдуу билишибиз керек. Бүгүнкү күндө дагы ошону өзүнүн атасы күбө болуп, же болбосо чоң атасы күбө болуп, ошондон бери ооздон оозго, кулактан кулакка өтүп келе жаткан маалыматтар бар. Кечеки документалдуу же болбосо даректүү фильмде ошол нерселерди көрдүк. Ошол сыяктуу даректүү фильмдер тартылыш керек. Дастан түрүндө үркүндөр айтылыш керек. Ошол эле Жусуп Турусбековдун, ошол эле Мукай Элебаевдин, Касым Алыбай-Алиновдун ошол эле чыгармалары бүгүн кайрадан басылып чыгыш керек үркүн жылына карата. Ошол эле учурда алардан кем калбаган повесттер, романдар бүгүн жазылыш керек. Эгерде жүрөктө, акылда ошол сезимдер болбосо, өчүп баратса, аны жандуу сактоонун жолдору ошол. Мына Мухтар Атаналиев абабызга, байкебизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Себеби үркүндү мына тартып отуруп, дагы бир үркүндү башынан өткөрдү болуш керек. Ошол эле киши ошол эле азап тозокту 6-7 ай тартабыз деп, бир канча тоскоолдуктарды сабырдуулук менен жеңип өтүп, мына финишке ийгиликтүү жетип, элибизге ушундай чоң белек тартуулап жатат. Ошол кинону көрүшүбүз керек. Ошондо кинолор, видеороликтер тартылыш керек. Үркүн жылында 100 жылдыгы болуп атат, мына үркүндүн 100 жылдыгы. Тарых дайыма кайталанат. Тарыхтын ушундай бир өзгөчөлүгү бар. Үркүн болуп өттү деп элестетпегиле, эртеңки күнү биз кайрада үркүшүбүз мүмкүн. Эгерде үркүндөн сабак албасак. Эгерде ошол үркүн мезгилинде мына Мухтар агам туура айтып атат, ошол мезгилде ошол бир канча адамдар себепкер болуп турабы, ынтымак биримдикке келе албай, бир жакадан баш чыгара албай, бир жеңден кол чыгара албай, ошонун айынан тиги баланча деп чечип, тигилер жок биз орустарга кол көтөрбөйлү, тигилер жок биз көтөрүлөбүз деп бири-бирин укпай, ошондой болгондуктан анан эл чабылып калган. Андан сырткары ошол жазалоочу аскерге ошол патшалык Орусиянын бияка келип, баягы кыргыздар талкалайбыз келген аскерлерине туруштук бере ала турган күч кубатка ээ болбогонубуз. Туурабы? Ошондой деңгээлде армия аскерибиздин жоктугу. Мындайча айтканда ошол кезде баягы аскерий куралдарыбыздын жоктугу, курал жарактарыбыздын. Демек, бул эмнени каңкуулайт, бул эмнени түшүндүрөт? Биз дайыма ошол тарыхта болуп өткөн нерселерден сабак алышыбыз керек. Тарыхтан эки нерсе алынат. Бир сабак, бир өрнөк. Сабак кетирилген кемчиликтерден алынат.
бир уруу бир урууну чапкан, бир батырды өлтүрүп койгон, кыргыз менен казактын согуштары башкалар. Бул тарыхтан алына турган сабактар. Ошол учурда өрнөктөр бар, ийгиликтер бар. Мамлекеттүүлүк курулган, кыргыз каганаты курулган, Мухаммед кыргыздар деген чыккан, баатырлар, балбандар чыккан. Ошолордун баарын даңаза кылып, ошолордун деңгээлине жетип керек болсо, алардан артыкча ишке, ийгиликке жетишибиз керек да. Анан бүгүнкү күндө бул бир гана 10-чу Д класстын масштабында үркүндү эскерүү туура эмес. 10-чу Д эмес, жалпы мектептин, жалпы элдин, керек болсо ар бир үй бүлөдө үркүн жөнүндө китептер, үркүн жөнүндө кинолор айтылып, ата-эне балдарына мектепте да айтылып, эл жерде айтылып, өзгөчө ошол үркүн жөнүндө билгени бар адамдар ушундай жолугушууларга келиш керек. Айтыш керек, туурабы? Ал Кочкордо болобу, Көлдө болобу, Чүйдө болобу, ушундай жолугушуулар чакыргыла ошондой аксакалдарды, ошондой аталарды, бабаларды. Бүгүн да көзү тирүү, айтайын деген сөзү бар. Айтайын деген кеби бар, силерге айтайын деген акыл насааты бар. Ошол ата-бабабыз көргөн нерсени көрбөсө дагы ошо көргөн адамдарды, көрүп калгандарды чакырып, алардын сөзүн угуп койушубуз керек. Ошон үчүн ушундай кинофильмдер, даректүү фильмдер бирөө эле жетиштүү эмес. Муктар агабыз баштап берди. Эми башка кыйындар таштап берсин. Мындайча айтканда үркүн жөнүндө көптөгөн кинолор тартыш керек, даректүү кинолор тартылыш керек. Андан сырткары радио уктуруулар, теле берүүлөр, андан сырткары газета, журнал, жалпы медиада чагылдырылып жазылыш керек. Эртеңки күн силердин араңардан да күчтүү акын жазуучулар, журналисттер чыгыш керек. Ушул теманы өз деңгээлине жеткире тургандай кылып, өзүбүздүн кийинки муунга жеткирип бербесек, бул нерседен биз татыктуу сабак албаган болобуз. Бул ар кандай ошо теле берүүлөрдү, ар кандай иш-чараларды өткөзүп, ар кандай кинолорду балдарга жеткизиш үчүн практикалык. Рахмат, жакшы. Муктар агай, бир маалыматтарда ушул 500 миллионго жакын, бир маалыматтарда 200 миң, бир маалыматка 130 миң деп жүрөт да. Эми сиз баягы тартып, ошо менен жашап, мына канча жыл тарттыңыз анан. Деги эле биздин ушул өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын эмеси кандай? Сиздин көз карашыңызча канчага жакыныраак болот экен? Азыр кызым айтпады, жанагы үркүн деп коюлган деп, жал туура эле. Бирок 2010-жылы бизде площадьта эмне деп айтабыз? Көтөрүш болуп кетти дейбиз, бир нерсе болуп кетти деп атпайлыбы? Анда эле кээде мынтип коебуз. Ызычуу болуп кетти го деп кое беребиз да. Ошондой эле бир ата-бабабыз коюлуп калган ат экен, ошон үчүн айтыла берет, эч нерсе болбойт, айта берели. Бирок биз билели, ошонун аркасында эмне турат, эмне окуя болгонучу. Анан мына 700 азыр Улан мырза айтып кетти, 700 канча миңден 1 миллионго жетпеген сандагы адамдар болгон экен кыргыз эли ошол убакта. Анан эми ошонун 30% деп айтылып келатат. Демек 200 миң тегерегинде киши болгон да. Бирок так маалымат эмне үчүн жок? Анткени буну эсептеген киши жок да. Өзү өлүп качып кетип атса, анан ал кайда бирөөнү эсептеп отура турганга да убакыт жок болгондуктан так маалымат болбой калган. Ошол жерде канча адам бар эле, канчасы качты, канчасы жолдо өлдү, канчасы Кытайда барып калып калды, канчасы кайтып келди. Эч ким так эсептеген жок. Бирок болжолдуу түрдө эл билет. Ошол мындан чоңалай жакта болгон, Чүйдө мынагы Беловодский жакта кеминде ошол боомдо көп киши кырылып калган. Анан көлдүн түштүк жанагы тарабы, көлдүн түштүк тарабы качкан. Анан эми кээ бирде жана берде жакшы ойлор айтылып кетти. Кээ бир адамдар сүйлөшүп алып, макулдашып алып, келгиле ошолор менен бир мындай бир сүйлөшүп, балким калып калабыз аман деп, булар дагы сүйлөшүп жүргөн да. Ошондуктан мен бир нерсени айтайын. Азыр бул жерде жакшы сөз айтылды. Бир нерсени айтайын. Ушул үркүн жөнүндө ар кай жерде сөз болгондо адамдарды мен көздөрүн карасаңыздар, мындай ошол эле бойдон өзгөрүү болбойт да. Сөз сүйлөнүп атканда 200 миң киши өлүптүр десе, 200 миң киши өлүптүр деп эле коюп атабыз да. Жаман болуптур десе, жаман болуптур деп коюп атабыз да. Эми ошону тиги кызым айтып кетти, эшикке чыгып унутуп калабыз депчи. Анан кийин негизги мен муну бала кезимден эле билем. Адам бир жерде сүйлөшөт го. Сүйлөшкөндөн кийин эшикке чыгып эле ошол ар бир маселени ушундай адатыбыз бар, инсанбыз. Унутуп кала беребиз да, башка ишке кирип кете беребиз да. Анан Улан мырза туура айтат. Bunday нерселерди ата-бабаларыбыз өзүбүз, силер Кудай буйрса чоңойсуңар, күнүгө үйдө, мен апам ошондой кылчу эле. 10-15 мүнөт тарых жөнүндө, келечек жөнүндө, адамдар менен мамиле жөнүндө талим тарбия өтчү эле да апам. Ошону ар бир үйдө ушул нерсени кайталап айтып турушубуз керек. Эшикке чыкканда унутуп калбаш үчүн күнүгө кайталаш керек. Себеби инсан деген сөздүн өзү кыргызча которулушу унутуп калат, унутчак деген да. Арабча нисян деген сөздөн. Ошон үчүн биз инсан дей беребиз, ал эмне экен десе адам деп коебуз. А бирок анын түпкү мааниси
унутчак. Ошон үчүн унутуп калып атабыз. А бирок анын дагы ошол адамзатка берилген Кудай тарабынан бир мыйзамы бар, ошого каршы коюлганчы. Сиз мектепте деле өтөсүңөр. Кайталоо бул энеси окуунун. Ошон үчүн сөзсүз түрдө күнүгө кайталап ата энебиз балдарыбыз ушундай талим тарбияны тарыхта айтып турушубуз керек. Эмнеге биздин ата энелерибиз билбейт деп түшүркүн жөнүндө. Себеби сайыз убагында ал убакта өзүнүн сайызга каршы нерселердин баарын запрет кылып айттырбай койгон да. Ошондуктан азыркы ошол өркүн жөнүндө эгерде биз жаш муунга жалаң гана кинолордон, эң жакшы тартылган кинолордон же ошондой эле телеберүүчүлөрдөн жөнөтсөк, мындай көрсөтсөк, ай сонун мындай трагедиялык кылып көрсөтө турган болсок, баарыбыздын мээзге калат деп айтабыз да. Мисалы азыркы жаштар мисалы кечээ кандай кино көрдүң, могул жакшы экен деген сыяктуу ушун баарына популярдуу болуп кетип атпайбы? Ошол сыяктуу эле өркүндө ошондой популярдуу кылып неме кыла турган болсок, кыргыз элдин жалпы бардыгыбыз билип бири-бирибизге мындай айтып, мындай жакшы экен деп көрүп, ар бирибиздин оюбузда калат деп ойлойм да. Сиз азыр бизге өркүндүн тарыхыбызды билдирип атпайсызбы кино аркылуу? Сизде дагы кандай пландарыңыз бар? Алдында бизге кандай нерселерди жеткизип берген жатасыз? Пландар бар, анан кийин ушул дагы эле кошумча суроо агай. Могул азыр суроо болуп атат да биздин элде. Баягы интернетке качан чыгат деген сыяктуу жооп берсеңиз. Эми биз бир жыл бар болуп тартты балдар, жүздөгөн балдар иштеди. Анын максаты эмне? Интернетке чыгарып эле ошол жерден бир мынтип интернеттен мынтип эле карап коет экен, андай эмес. Ушундай сабактар өтүлүш керек да. Ушундай сабактар өтүлүп, мисалы кино ушул жерге коюлуп интернетке чыкпай. Ошо сиздер менен кана айткылачы деп ой пайда болот. Жана мен айтып келат эме болуп калбадыбы? Ошол кинону мисалы көргөндөн кийин жанагы биз мынтип көздөрүбүздө эме болуп турган адамдар кинону көрүп атканда мен кече көрдүм да. Эми бул кинонун күчтүүлүгүнөн эмес, ошону көрүп аткандыктан да. Көрүп атканда көрдүм, баары ыйлап атышат да. Эркеги деле ыйлап атат. Кээ бир болсо мурду мынтип жашырып тартып атат да, билип атам да. Жашырып тартып атат. Эми элдин көзүнчө шыр деп кетпесин деп атат да. Бирок ыйлап атканын мен көрүп аттым. Кече үйгө да барды келип, ошол тууган туушкандар, достор келип айтышты. Тектен айта албай калдык эле. Чынында ыйладык дейт. Мен кыздар аял заты ыйладык десе түшүнмөкмүн. Анан эркектер деле аягында ачыла баштады. Мен да жаман ыйладым деп башында айтпай аткан. Демек бул нерсени көрүш керек экен да. Мен ошол максатты көздөп туруп анан фильмди тартканбыз. Күлкү терапиянын планы ашыкчасы менен толтурдук деп ойлойм. Ошон үчүн эми ыйлоо терапия кылышыбыз керек. Себеби адам ыйлоо аркылуу өзүнүн ким экендигин түшүнөт. Өзүңө кел деп эсинен таанып калган адамдын бетке чапкылап, суу төгүп, анан өзүнө келтиребиз го. Ошол сыяктуу биз өзүбүзгө келишибиз керек экен. Биз кимбиз? Кайдан келип атабыз? Кандай ата бабаларыбыз ким болгон? Кандай адамдардын элдин урпагыбыз? Ошон үчүн үркүндө шейит кеткен ошол мына 100 миңден ашык деп айта берсек эч качан жаңылышпайбыз. 100 миңден ашык деп айта берели. 150 миң, 200 миңден талашмаса эле жок, 100 миңден ашык. Ар бир адамдын башы баалуу биз үчүн. 100 миң деген баш кетип атат. Ал жерде эмне деген эр азаматтар кетип атат. Туурабы? Келечекте ошо Кыргызстанды көтөрө турган, эмете турган эжелер, апалар, чоң аталарыбыз кеткен. Экинчиден биз ошол кан төгүлдү. Ошол кан төгүлгөн, кан бекер төгүлгөн жок. Ошол кан акталыш керек. Мындай жатканда азыркы биз урпактар катары ошолордун канын акташыбыз керек. Кандайча болот? Биз ошолорго татыктуу урпак болуу менен болот. Биринчиден өткөн кеткен тарыхыбызды унутпай, жүрөгүбүздө кара тактар сыяктуу сакташыбыз керек. Ошону аң сезимибизде билишибиз керек. Окуяларды майда баратына чейин. Экинчиден бүгүнкү учурдун талабына ылайык илим билимге эгедер болушубуз керек. Туурабы? Маалыматтан кабардар болуш керек. Илим билим технологияны өтө жогорку даражада өздөштүрүп, башка мамлекеттер менен тең ата өнүгө турган даражага өсүшүбүз керек. Үчүнчүдөн эң негизгиси адамды адам кылган бул ыйман, керек болсо адамды султан кылган бул ыйман дейт. Ошондуктан чыныгы ыймандын берекесин, пайдасын табыш үчүн чыныгы ыймандуу бир адам, ыймандуу бир коом болушубуз керек. Бул мен чоң атам үркүн жөнүндө айтып берчү да кичинекейимде. Анан чоң атам бир аз болсо да кыйынчылыкты көргөн да, ошон үчүн айтып берет. Атам менен апам болсо айтып бербейт. Алар Көргөн эмес. Бир казылыкта эле жашашкан да. Анан ошо азыркы ата энелер айтып бериш үчүн эмне кылыш керек, ошол суроо болчу. Буюрса чогултуп жыйынтап айтып бересиздер. Рахмат. Арбаңыздар, жанакы үркүндөгү байлардын мындай карапайым калкка болгон мамилесин, ошо малдагы ушуну неме кинодон көргөзүп кетсеңер деген оюм бар, же ушуга кандай ойлойсуңар, ушуга жооп берип койсоңор, ошол байлардын кедейлерге болгон мамилеси, ошо эгерде силер ошондой маалда болуп калганда, ошо кыргыз элин кандай ошол жагдайдан кандай чыгарып кетмексиңер деген оюм бар да.
Агайлар жооп берет буюрса. Рахмат, жакшы. Бир улутту жок кылгың келсе, анын тарыхын талкала деген сөз бар. Ошон үчүн биз да тарыхыбызды жакшы билип, улутубузду жок болуп кетпеши үчүн күрөшүшүбүз керек. Бул орус падышачылыгында Орто Азия боюнча кыргыздар гана мындай кордук көргөн деп мындай наам беришибиз керек деп ойлойм. Демек, тарыхты билиш керек, биздин чоңдор чабышпаш керек, Рахмат. Азамат. Ажар деген акылдуу, суйкайган сулуу кыз экен. Кырчындуу кыргыз кызы аталган, атагына алам тааныган, эркиндик жолун жандаган, учуп чыккан куш экен. Азап тозок жолдорун жаш чагынан көрүптүр, ачкачылык, жокчулук сай сөөгүнө жетиптир. Өз жерине жетпестен айлуу түндө кор болуп, көк бөрүгө жем болуп, о дүйнө салып кетиптир. Мындай жашоо азабын эч бир адам көрбөсүн. Жараткандын берери бардыгына тең болсун. Ушул үркүндү жынжыктап айтып кетсем, бул кыргыз негизинен байыркы калктардын бири да. Кыргыз эч качан ак калпаган чечкен эмес, кыргыз эч качан бирөөгө төрүн берген эмес да. Ошол канчалаган оор мындай кыйын күндөрдү ысык суукка чыдап, ачкачылыкка чыдап, ушу өзүнүн урпактарына жеткирген биздин кыргыз жерибизди жеткирген ата бабаларыбызга терең ыраазычылык. Баракелде. Ошол үркүн деген болсо, бул биздин тарыхыбыздагы эң чоң жүрөгүбүздө кара так менен калып калган ушундай окуя болуп жатат да. Ушул үркүндү сиз бизге чыгарып, биздин жүрөгүбүзгө жетип, миң уккандан бир көргөн артык деп коет эмеспи? Ушуну көрүп, ошол биз ушундай бир 100% өзүбүзгө бир ушундай түшүнүктү ала алсакпы дегенбиз да. Мисалы, Курманжан датка жөнүндө ошол тасма чыкканда биз ар бирибиз ушул жөнүндө мындай окуяны толугу менен биле алдык деп айтсам болот да. Ал сиздин кылганыңыз менен эле бүтүп калбай, ушул жөнүндө кичинекей телефильмдер болобу, кичинекей тасмалар болобу. Ушундай болсо, деги эле бардык биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз жөнүндө ушундай нерселер көрүнүп турса, токтотпой эле көрсөтүп турса, бул биздин азыркы биздин келечегибиз үчүн чоң нерсе болот эле. Себеби ушул үркүн биз үчүн болбоду, биздин келечегибиз үчүн ушул үркүндү, ушул күрөш болду деп айтсак болот да. Ушул үркүндү биз билбей калсак, биз үчүн биз кылмыш кылган болобуз да. Ошон үчүн сизге ыраазычылыгыбызды билдирсек болот эле. Жаштардын ушундай ою таза, дили таза, ушундай жаштарыбыз көп болсун. Саламатсыздарбы? Биз буга чейин алган билимибизге таянып, биз үркүндү толук эле деңгээлде билебиз айта алам. Анткени буга чейин биз Мухай Элибаевдин Узак жол романын, Касымалы Жантөшевдин Каныбек романын же көптөгөн үркүнгө тиешелүү биздин жазуучулардын жазган чыгармаларын окуп келгенбиз да. Мухтар агайыбызга чоң рахмат айтмакчымын. Анткени биз мисалы кээ бир окуучулар китептин окуганда кызыгышпайт да, түшүнүшө албайт. Ал эми киносун көргөндө ушу кызыгып толук маалымат ала алат деп, тез эле маалымат ала алат деп ойлойм. Демек, Мухтар агайга рахмат. Бүгүн ошол үркүнгө 100 жыл болуп отурат. Албетте бул ошол 100 жылдан бери бизге ушул 100 жылдан кийин болсо дагы, 100 жыл мурун болсо дагы бизге бүгүнкү күнү жетип отурат. Ошондуктан биз дагы ушул бүгүнкү биздин жаштар келечек болгондуктан биз ушу келечектеги жаш муундарга биз ушул үркүндү мурас калтырабыз деп сөз беребиз. Үркүндү улантып, өзүбүз кийин ошо ата эне болгондо дагы балдарыбызга сөзсүз айтып беребиз деп силерге сөз беребиз. Анда, урматтуу Махабат эже, жыйынтыктап ошол чекесинен бери баштай берели. Бул абдан жакшы чоң иш-чара болду дейм. Себеби балдардын жүрөгүндө бул үркүн дагы бекемдей алдык, дагы ошол үркүн жөнүндөгү окуяларды кичине болсо да сала алдык деп мен ойлоп кетемин. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Ушундай иш-чаралар көп жүрүп турсун, бардык мектептерде болуп турсун. Биз ошондо гана жаштардын жүрөгүндөгү чыныгы атуулдук барсын, жаштардын жүрөгүндөгү чыныгы патриоттук сезимин, тарыхты билүүсүн биз ойгото алабыз. Таянемдин айткан бир сөзүн эскерүү катарында бир айтып коеюн. Кочкор тараптан ошо баягы элди кубалап, эл аралап, элдин жүрөгүн үшүн кетирип падышалык жанагы отрядтар. Анан ошентип элге сес көрсөтүп ушундай болуп аткан мезгилде бир эки жаш жаңы үйлөнгөн. Ошолорду колап жүрүп кармап, анан чогулган элдин алдында атайын. Анан жана баланы элге көрсүн, элдин баягы
мизин кайтарыш үчүн атайын, жүрөгүн үчүн алыш үчүн элге жана жамандык жактан тигилердин жасап келаткан кылыктарын ого бетер көрсөтүп элдин сезин алыш үчүн жана баланы чөгөлөтүп отургузуп, анан бир солдатты кылычынын курчтугун өзүнүн күчүн көрсөтүш үчүн чөгөлөтүп отургузуп анан чапкан экен да. Чапканда баягы тизеден шылып кеткен экен чынында эле. Анан баягы жерден тиги кызды келинчеги, жаңы эле үйлөнгөн келинчеги баягыны көрүп ушунчалык катуу эме болгонго, мындай стресс болгон окшойт. Анан ылдый жакта бир эме бар экен, мындай өйдөлөшүп жакта тиги болушкан окшойт. Анан кийин жанагы элден чыгып эле ошо түгөсдөй эле ыйлап жоолугун колуна кармап алып жүгүрүптүр да. Жүгүрүп эле ошол жака кетиптир. Көрсө ошол жакта ылдый жагында жар бар экен. Ооба, ошо жардан жанагы өзүнүн жарынан айрылган үчүн ошого чыдай албай, кайгыга чыдай албай, ошо жардан өзүн таштап өлгөн экен. Ошол мезгилдеги 1916-жылдагы орус аскердик баягы эзүүчү топ боюнча сөз кылышыбыз керек да, орус эли боюнча эмес. Себеби бүгүнкү күндөгү биз коюн колтук дос болуп, бир тууган болуп жашап жаткан биздин Кыргызстанда орус элибиз бар, туурабы? Аларга карата кандайдыр биздин жүрөгүбүздө бир башкача бир сезимдер пайда болбошу керек. Ал мезгилдеги ошол аскердик эзүүчү топ боюнча гана сөз болуш керек да. Ушул сыяктуу маселелерге бир аз көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Анан жана жогору жакта дагы бир нерсе аябай жакшы айтылып кетти да. Биз бири-бирибиз менен ынтымакта болушубуз керек, уруу болуп, топ болуп бөлүнбөшүбүз керек. Бул эң биздин баягы күчүбүздү, келечегибизге балта чаба турган нерсе. 1825-жылы биринчи жолу орус аскердик жортуулу Ысык көлдү жээгине чалгындоо жүргүзгөн мезгилде, ошол мезгилде тарыхта бугу уруусунун баягы жигиттеринин соккусу менен мизи кайтарылган экен да. Ошондон кийин 30 жыл Ысык көлдө орус эмеси кире алган эмес экен. Ал эми 1856-жылга келгенде Сарбагыш уруусу менен бугу уруусунун ортосундагы чырды орус баягы эзүүчү аскердик тобу пайдаланып кеткен дейт да. Сарбагыш уруусуна аскердик жактан жардам, курал жактан жардам берип, башка айтканда биз өзүбүздүн ортобуздагы биримдикти бекем кармай турган болсок, башка топтогулар, башка баягы жаман ойдогулар биздин ортобуздагы биримдикке, ынтымакка мындай доо кетире албайт да. Ушул нерсени эске алышыбыз керек. Анан дагы эң акырында бир айта кетчү нерсе, биз кыргыздарда кайдыгерлик деген нерсе бар да. Бир нерсени уксак, бир нерсени үйрөнсөк, көбүнчө мындай кайдыгер боюнча эле калып калабыз да. Жок, андай эмес. Биз канчалык мындай көбүрөөк китеп окуп, канчалык кругозорубуз кенен болсо, маселеге ошончолук терең ой жүгүрткөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү ушул жерде айтылган сөздөрдү ушул жерде уктук, ушул ойдон эле биздин оюбузда калбаш керек да. Үйгө барганда дагы керебетибизге жатып, ушул боюнча бир саат ойлонуп коелучу. Ошол 1916-жылдагы окуяларды бир көз алдыбызга алып келип, ыйлаган эне боюнча, сыздаган бала боюнча, жүрөгү боору ооруган ата боюнча, ошо качкан элибиз боюнча бир көз алдыбызга картина катарын алып келип, кино сасман катарын алып келип, өз алдыбызга жеке өзүбүзчө бир ойлонуп көрөлүчү. Ушундай ой жүгүртүү болсо, балким бизде балким ошондо бизде мындай бир жеке кайдыгерлик нерсе, ошондой нерселер менен жоголот болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мектепте мындай иш-чаранын уюштурулушу, ушундай бир программалардын тартылышы менин оюмча биздин тарыхтан сабак алышыбызга, тарыхыбызды үйрөнүшүбүзгө абдан чоң өбөлгөлөр түзөт деп ойлойм. Чоң рахмат. Муктар байке. Бүгүнкү күндө үркүн болуп элатат дүйнө жүзүндө. Азыр Сирияда мисалы канчалаган адамдар кайка түшүп, качып, эзинин жеринен үркүп, баягы түшүнүксүз акыбалга кептелип, миңдеген адамдар кайыктан барат чөгүп өлүп, биздикилер бир айлап тоо менен ашып өткөн болсалар, бир айлап сууда жүрүп элатат да. Бирок ошон үчүн биз башка элдерге да кайдыгер болбостон, ошолорго дуа кылып,
Кудайдан суранып ошо бир жакшылык алып келе, тынччылык, ошол жерлерде да тынччылык болсун. Алар да бизге окшогон адамдар, бизге окшогон адам тукумдары, ошон үчүн алар дагы тынч күндө өзүнүн жеринде жашаш керек. Чогуу ошондо гана биздин элибизге Кудай Таалам жакшылык алып келет. Экинчиден, бул балам айтты, тиги эмне үчүн чоң аталарыбыз кайгылуу окуяны айтып бере алган? Эмне үчүн биздин аталарыбыз айтып бере албайт? Анткени, туура айтасыз. Анткени комфорт түзөбүз деп атып, биз мустакты алып келип алдык да. Жалтыратабыз деп атып, жүрөгүбүзгө муз алып кирип алдык. Улуу инсандар, Манаска окшогон инсанды тарбиялаган Жакып баласын өзү байлыкты тарбиялаган эмес. Баласын тияк алып барып бир чабанга берип койгон, бар, тарбиялан ошол жакта деп. Ана Абылай ханды билесиңер казактарда. Ошондун дагы атасы Султан Вали бар тетиякта тарбиялан деп төрөлгөндө эле бир жакка тарбияга берип койгон. Эмнеге? Ошол оюн күлкүдө, жыргалчылыкта чоңойгон адам ошондой болуп калат экен. Ошон үчүн кимди эгер атасы же апасы машина менен мектепке жеткирип атса айткыла, жок, жөө барам дегиле. Жөө келип кеткиле, чын. Качан адам, кээ бирлерибиз айтабыз да, мен көргөн кыйынчылыкты балам көрбөсүн. Жок, кыйынчылыкты көрсүн. Ошонун оорчулуктун, мустак суукту бала билсин. Анан анын жүрөгүндө жакшы жаманды ылгап алуу, ак караны ылгап алуу пайда болот. Ошон үчүн биз бир жыргалчылыкка, мындандай оюн күлкүгө эмес, балким ак караны таанып ала турган бир мыйзамдарды алып келишибиз керек да. Кудай Таалам биздин башыбызга дагы ошо биз менен бирге эле дүйнөнүн башка элдерине дагы үркүндөй болгон жаман бир апаат окуяларды алып келбесин. Анан сиздер менен биз дагы Кудай буйрса жолугушабыз, кийинки проекттерди иштейбиз, балдар. Жана комфорт маселесинде айта турган болсок, баланы кыйынчылык дегенде баягы шаардыктарды кичине айылга көчүрүп, айылдыктарды кичине шаарга көчүрө турган болсок, анда экөө бири-биринин кадырына тезирээк жетеби дейм да. Айылдын баягы жерге жакын болгондугу, ишке жакын болгондугу, ак менен караны ажыраткандыгы, баягы жакшылык, жамандык деген нерселер, ошолордун баардыгы баланын тарбиясында чоң роль ойнойт экен. Ошон үчүн шаардык балдарды сөзсүз түрдө 3 айлык каникулда тайата тайнесине, чоң ата чөңөнөсүнө жөнөтүш керек. Мен министр болсом ошондой чечим кабыл алмакмын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип, бүгүн сиздер менен, жаштар менен жана төрүбүздүн коноктору менен чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Жаратканыбыз дүйнө жүзүнө жана элибизге, журтубузга ыйман, береке берсин деп тилек кылабыз. Кийинки одон амандашканча жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар.